Assalamu alaikum arkadaşlar. Bugün 1 Mart. Жаздын 1 günü. Gün ayamay sonun bol tiyip turat bir kar var işte soğuk eкен. Штат Массачусеттен Вирджинияга жүктөө индеп жатам. Мен жүктөө индеп жаткан жүк мында пластмасса туруп экен. Могу эмес экенби? Ушул окшойт. Ушу килейген ушун жүктөп келет. Мындай чоң, аябай. Шун жүктөгөн атам. Ар кандай размерде мындай турбалар. Шун жүктөйткенде мына гилтейген. Азыр жүктөп кетебиз. Массачусеттен Вирджинияга кетебиз. Бул жакта кар бар, суук. Ал жакта күн жылуу. Мына бизге жүктөп атат. Биз болсо турабыз мындай. Жаңы эле жүк таштап келдим. Азыр барайлычы, дагы жүктөйүп экен болду бул жер. Болобу ушу. Пластмасс болгон менен аябай оор экен, тоба. Килтейген. Пластмасс экен да. Кине кирсем мындай жасай эткенде, чоң турбаларына варит этип атат. Варит этип мындайлар коюп атат. Чоң болгон завод экен да, ушуну жасайт экен ар кандай. Каралычы, шиштерин. Yes, 4. Okay. 8. Okay. Азыр дагы 4 алып келем дейт. Mo 4, дагы 4 алып келем. 8 жүктөйбүз дейт. Мынакей мында бир коллега монда жүктөп кетип атат. Монду байлап алып кетип атат. Жаңы эле офисте турган. Балон 2 дөңгөлөктүү экен, двухскатный. Буларга CDL права керек. А биздикине учурдан пайдаланып айта кетейин, эч кандай CDL права керек жок. Обычный эле американский права эле керек болот. Американский права, Кыргызстандыкы, Орустандыкы, Өзбекстандыкы жарабайт. Только американский права. Түшүнүктүү достор. Могу 4төн жүктөйт экенде. Ошондо 8ди. Амон азыр түртүп алдыга чейин байлайбыз. Ар бирин 4төн байласак канчаны байлайбыз? 8ди байлайбыз. Андан кетебиз буюрсам. Жакын эле 850-870 километр болот. Ушундай. Аз муну жүктөп байлагандан кийин көргөзөм. Эко менен түртүп атат алдыга. Жана өзү түртүп албай калган да. Кол жетпей калган. Мына ал жакта дагы коллега Ford 250 экен. Караштыргандардан экен. Колун көтөрүп салам жолдоп кетип атат силерге. Ана канча жерден тарттыр? 8 жерден тарттыр бул дагы. Биз дагы ушундай сен. Бул аябай бийик экен, кара. Мына кыска күттү. Азыр мунун үстүнө муну коюп туруп анан кийин байлайт экен да. Onu koydu. Hem ödesine aldığını koyup arkasından biraz aşıp kalatken de ança desem 40 santimetrede yaşatken arkasına 40 santimetrede özü tak stop torjok oңдогонго üspet etmedim. Saat 2:30 dayar bolot degen. Men saat 10'da gelsem bile жүктөп атат го булар. Hem dayın eкен de şunça turbanın arasından kantip 8 turba çıkmasın. Buna hazır buyursa. Baylayız, zımırataylayız degen de buyursa. Oşa. Vallahi inşallah. Yaxşı eken. Nake. Bundaylar dayındadım. 3'ten altını tartıp koyun dedim. Altını tartıp görelçi bolbosa daha tartabız ha. Bilesingер, murunku videolarda avtobuzdun karkaсын, kuzuvun жүктөп кеткен. Бүгүн дагы ушул мен турган шаардан автобус жүктөп кетсем болот эле. Аңгектен кассаң дөңгөккө дейбиле. Кыргызда жакшы макалдар бар. Автобус
габарит болуп калат, бийик, расход көп болуп кетет, машина кыйналат деп албай койсом, анда жеңилирээк жүк алып койду Менсикке деген да. Анан макул деп келсем, ушундай жүк экен. Бул деле бийик, бул деле эми жеңил. Ошо туугандар, Мамайдын көрү, аңгектен кассаң дөңгөккө, каяка барсаң деле ошондой. Мына байладык, Кудай буйрса эми кеттик, насип болсо. Ошо мен жүктөп байлап бүттүм. Мына жерде дагы жүктөп атат. Мына турган. Жана эле 2 машина кетти. Мына дагы келиптир. Азыр эми офиске кирип кагаздарын алсак кетебиз. Ушунда бул жерде ушундай пикаптар аябай көп. Бизге окшогондар. Только эле кыргыздар же болсо СНГдан келгендер эле иштебейт. Башка улуттар дагы иштейт. Жолдун боюна токтодум. Ресторияга бир сыра карап коеюн депчи. Бошошуп калыптыр, каралы. Шалак дейт го. Жана үстүндө карбалуу болчу да. Кар менен кош таңып койсом керек да. Бошоп калды, аз бир сыра тартып коелу. Бир сыра тартып коелу азыр. Мындай ресторияга келдим азыр, бул жерден кичине бир обед кылып алып туруп, андан жөнөбүз. Артыдагы стопторду жасайын десем, убакыт болбоду. Саат 2:30да жүктөш керек эле, саат 10:30да келсем эле дайын экен жүктөп. Азыр эми кечке чейин жолду улай берейли, буйруса эртең жасайбыз эми мунучу. Тартып койдум. Мындай рестория жолдун боюндагы. Мындайлар жолдо аябай көп. Ошого ичкериге кирип азыр. Ичкериге кирип мына жерде мындай кухнялар бар. Макдональдс бар, Сэмвэй бар. Жана башка ушул жерден керектүү нерсеңди алып жеп, кажатыңы бүтүрүп, кайра кетсең боло берет да. Биз мына жерде эми колбаса мондойлор бар. Мындайларды жебейбиз. Бул жерде мындай жумуртка менен анан сыр. Жумуртка менен сырды кошуп, сэндвич жасатабыз. Ал жерде турган булочкалардан. Ар бир клиентти обслуживание кылганда перчатка тагып, ушундай кылышат. Мынакей жасап атат, перчатка тагып алып, жумуртка менен 4 жумуртканы кошуп, анан сыр кошуп жасайт. Могу жерде салаттардан кошупчу. Ошону обед кылып алабыз. Бул ар жер арганда, кээ бир жерде $8, кээ бир жерде $7, кээ бир жерде $10 болот кыскасы. Ушундай экен. Yes, good. Ушундай. No. Beef, no. Жумуртканы ысытып, андан кийин мындай кылып салатта. Жумуртканы ысытып салаттар. Могу жерде салаттардан кошот. Чөп-чарлар да булар көрдүңөр. Чөп-чарлар. Жумуртканы өзүнчө ысытты. Сыр менен, булочка менен кайра ысытып атат. Азыр могулордон салдырабыз. Сэндвич болот. Бир суун алабыз, ичебиз, кеттик буйруса. Жолдо кетип атканда ошондой, анан токтогон учурда отдельный тамак пиширип, жумуртка кууруп жесек болот да. Ушундай достор. Биз сэндвич менен бир кола алдык. $10 болду. $10 48 цент. Ушундай эми обедти кылабыз да, жөнөбүз достор. Келе обед кылабыз. Жолдо келе атабыз, мындай Нью-Йорктун чекесинен өтүп баратам да. Пробка. Анча комментарийлерди окуп калам, ал жакта пробка болобу өзү негизде. Ошо көргөз коюн деген, бул жерде деле болот. 5-6 сааттап турбайсың негизи. Кокус жолду жаап койгон болсо, хайвейлерди, чоң трассаларды жаап койгон учурда гана турасың эле жок. Атак мындай жолдордо болот. Седенде шаардан кире беришинде, чыга беришинде ушундай бир аз пробка ушундай жагдайлар болот да. Седенде билесиңерде шаарга кирип аткан учурда, экзиттерден чыгып аткан учурларда ушундайлар болот. Көбүнчөсү жол кенен жакшы эле. Анан мынтип мен видеолорду, комментарийлерди окуп калатам. Жана бирөө жазыптыр. Көчөдө айылдарда аралап жүрөсүң, бирок көчөдө басып жүргөн адам деле жокко депчи, бизде көчөдө сүйлөшүп турабыз го деп.
Туура негизи мен да таң калам да, көчөдө адам жок. Бүт эле мындай трассаларда жүрсөң машиналар жүрө берет да, мынаңарсыздар. Машина көп, адам көп, Айылдарда жүрсөң көчөдө адам жок. Bir үйдө 2-ден, 3-ден, 4-тен машина токтоп турган болот. Өзүнүкү, аялыныкы, баласыныкы, кызыныкы 4-тен, 5-тен машина токтоп турат эшигин алдында. Бирок бир да адам көрмөйт. Эшигин алдында жок, же болбосо көчөдө деле жок. Магазинге, торговый центрлерге барсаң адам көп. Торговый центрдин алдында адам көп, жолдо мындай машиналар көп да. Анан кийин көчөлөрдө жок негедир. Ушундай анча-мынча. Өзүм да таң калам кээде. Адам жашабай деп карасаң, бирок жашаган үй менен жашабаган үйдүн айырмасы болот го. Адамдар бар, жашайт, көрүнүшпөйт. Бизге окшоп бекерчи эмес да, кыргыздар баягы отура беребиз го көчөдө төрттөн топтолуп, сүйлөшүп, ушак кууп дегендей бирөөнү жамандап, кыйбат кылып эле устабыз го. Булар андан көрө хисанат окшойт да. Мына пробка бир аз эле болот да, анан кийин жок болуп кетет ушундай. Экзиттерден чыккандар чыгып, киргендер кирип кетет. Ушундай жагдайлар пайда болот. Көп комментарийлерди окуп атам. Бардыгы жакшы ийгиликтерди каалап, кино көргөндөр, сериал көргөндөй эле көрөбүз деп жазып. Силер көрүп, лайк басып, комментарий жазсаңар мен сүйүнүп, дагы видео тартканга мотивация болот да. Кээде ушундай блогерлер атайын аракет кылып, тартып, бирдемени айтып түшүндүрсөң, адам көрбөсө, просмотр жок болсо, тарткын келбейт да. Мында көрүлүп аткан болсо, адамдарга кызыктуу болуп аткан болсо, бирөөгө кокус бир пайдасы тийип аткан болсо, өзүңчө сүйүнүп каласың да. Ошо тургандар баарыңарга ыраазычылык, комментарий жазып, жакшыбы, жаманбы, көпчүлүгү жакшы, 95-98% жакшы. Кояк сагы менен 100 анча-мынчалар эле. Негатив жазып калбаса, негизи жазган деле киши жок. Баары жакшы. Кече күнү майды алмаштырдык, колодканы алмаштырдык, баллонду алмаштырдык. Баардыгы жакшы. Азыр Нью-Йорктун чекесинен өтүп баратам. Вирджинияга, андан кийин дагы башка жакка жүк алабыз. Ошо бул жерде жүктөлгөн жүккө карап акча төлөйт, же болбосо километрге акча төлөйт, же болбосо ушундай жумасына акча төлөйт, же суткасына акча төлөйт. Ар фирмада ар кандай да. Ар фирмада ар кандай. Бирөө күнүнө $250 иштейт. Бирөө болсо километрине канча километр айдаса, ошо километрине төлөйт. Например, 1000 километр айдаса 400 алат. 1000 километрди бир күндө айдап каласың, айдай албай каласың. Канада бирөө жазып 2000 километр деп жазсам, 2000 километр депчи. Ал 2000 орто есеп эле, орто есеп менен азыр мен мына 800ге кетип баратам, эртең менен чыгам, кеч жетем. Бул 1000 жарым, бул жөн эле. Мындай сериккенче, чай ичкенче эле да. Айдай кетесиң да 3000-4000 километрге 2 сутка, 3 суткада күнү-түн айдап жеткиресиң. Ошо бул жерде отуруп 24 сааттын 18 саатын рулде отурасың да. 2 саатын тамак ичип дарак-бирак болсоң 4-5 саат уктайсың. Анан өткөндө 4-5 саат уйку аз, көрө укташ керек деп жазган экен бирөө. Кээде ушундай айдап жеткириш керек болуп калса, ушундай уктабай айдап жеткиресиң да. Анан шашпай жеткириш керек болсо, өзүнүн убакыттары бар да. Убакытты бөлүп алып, жатып, эс алып, акырын айдап, кечинде эс айдабай, только күндүз айдап, ушундай кыласың негизи. Ошо достор. Ал жерде ремонт жүрүп аттыр жолдочу. Анан знак турат да. Өзү негизи биз оң тарап менен жүрүшүбүз керек. Экиле полоса экен. Грузовой машиналар, трактор оң тарап менен жүрүш керек. Бирок ушул жерде знак турат, англисче жазып койгон. Мындай сары шитке. Трактор сол жакта жүргүлө деп жазып койгон. Ошон үчүн тил билсең, окуп, сол жакта жүрөт экенсиң деп, сол жакта жүрөсүң. Тил билбесең, оң менен кете бересиң. Мен грузовой болсом, оң жакта жүрүшүм керек деп кете бересиң. Анан мындай ушундай жол оңдолуп аткан жерлерде штрафтар мен угушум боюнча, мен аны түшүп көрө элекмин. Двойной жүрөт экен да. $100 штраф салыш керек болсо, $200 штраф болот дейт.
ушундай жерде превышение скорость болсо дагы ошондой болот деп уктум. Канчалык деңгээлде чын жалган билбейм, бирок ушул айткан адам деле ошо билген үчүн айтса керек. Ошон үчүн тил окуган эң жакшы, тил билсеңер жакшы да. Мына ал жакта дагы встречный дагы сол жак менен келет трактор. Оң жак менен жеңил машиналар жүрөт. А башка учурда трактор оң жакта жүрөт, жеңил машина сол жакта жүрөт. Азыр бул жерде ушундай көрүнүш. Ушундай достор. Ошону силер менен бөлүшүп коеюн дедим. Бул жакта күн жылуу, кар жок, жамгыр жаап атат. Жамгыр жаап атат. Трассанын эле боюнда үйлөр бар экен. Кичине үйлөр. О, дөңдөрдө үйлөр бар экен. Бул 81-чи трасса. Мен азыр Вирджиниядамын. Вирджинияга келип калдык. Кудай буйруса бир 30-40 километр калды окшойт. Аз калды. Азыр жетип тапшырсак, бүгүн 4-күн, 2-март кайра жүк алып алышыбыз керек болот. Буйруса ошондо кече 1-март күнү алган жүгүбүздү 2-март күнү тапшырып атабыз. Тапшырсак, Кудай буйруса кайра жүк алып алабыз. Ушундай. Geç girip kaldı, kıran girip çımla tığ adıp turbayı, tiyey. Şul yere geldim, Travel Center geç, şul jakta. Önce arkası güybeydi da, trakt güybeydi durat, arkalar güybeydi. Şul yerde batarya menen iştegen stop satat da, oşondoy alıp koyup alayın arkagaç. Hazır girip, karaylıç. Magazin içine girdim de koy. Bul yerde oyuncakları da pick-up. Oyuncakları dele trak, oyuncakları dele pick-up. Atası qanday olsa balası da oşunday bolot degендей. Onday jakta şunda stoptordu satat эле да. Азыр изделичи. Бул жакта сатабы экен, кайсы жак сатат экен. Мындай жерде сатат да мына. Мына окшондор сатат, бирок аркасында магнити менен мына окшондордо. Буларда магнити жок, магнити менендер бар да. Азыр карайлычы. Мына окшондор бар экен да. Муну постоянно басып жүрүш керек да, муну болбойт. Мына окшогон болчу эле да, артында магнити менен батарейка салып коесуң. Таппай атам да, бул жерден да жок экен. Жок болуп атат. Ушу менен экинчи тракс тапкан келдим. Комментарийлерде предохранитель күйүп калган дейт да, мына жерде бар экен. Ал просто неме масса эле жок болуп атат да, бир провод үзүлүп калган. Az da карап көрөбүз го. Мына окшогон болот да. Артында эмнеси мененчи, магнити менен болот. Жок болуп атат ушу. Элем жок болсо жок, эмне кылай элем? Жок болсо жок. Мына эсиңерде болсо, мына машина кече мен барганда жүктөп чыгып кеткен. Бүгүн 2 март таңкы саат 6. О машина кечинде месте таппай жүргөн. Менден кеч келип калды бу. Анан да бир эски бир машинаны көрдүңөр болуш керек. Ошол машина жолдо келетсем бечара бузулуп калыптыр, капотун ачып алып турат. Көпчүлүк айтат да, эски эле машина айдабайсыңар, эмнеге сөзсүз жаңы машина айдашыңар керек депчи. Эски машина менен деле окат кылбайсыңар деп. Бул жакта жолдор алыс жолдо жүрөсүң да, жолдо обслуживание запчасть кымбат. Анан барган жериңде жеткире албай бузулуп калсаң, рейтингиң түшүп, кийин жүк бербейт да. Ошон үчүн машиналарды жаңыртып, жаңы машиналар менен тез жүрүшөт. Мына бул трактын баллон жарылып калган экен. Мына неме келиптир. Сервис келип баллонду алмаштырып берип атат, баллонун жасап алмаштырып берип атат. Жолдо дагы ушундай суулчулар болсо, сервис чакырат, келип алмаштырып берип кетет. Азыр болсо заправка. Мен азыр заправкага турам. Мынакей. Жетишке 5 минутта калды. 3 километр калды. Азыр барып жеткирсек. Бирсе жаан жаап атат күн. Улыйраак, чуңкурураак жерлерде туман бар экен. Мынакей келдик. Жабуу экен го.
içine жүрсөт işte айланып барат окшойбуз. Мына жер менен кирет окшойбуз. Ушул жер менен киребизби? Жок. Эди кире турган жер жок экен. Мына жактан айланып кирет экенбиз. Үйлөрүн карап койгон, коттедждерди. Доскадан эле, баягы фанердан эле тургузуп койгон эки этаж үйлөр. Мына жерден кирет экенбиз. Geldik buyursa. Buyursa geldik. Жаңағы жер завод, бұл жер ушуна сада турган склад экен да, значит. Тизип коюп туруп, размер менен. Айбу. Мынакей. Qora эле болуп турабы? Турбалар экен да, түзүлүп турат. Мына ал жактачы. Мына шлангалар. О, жүктөс. О, мен. Tüzden düşürüyor. Tülmesken ayaklarda жатат. Balçıklar aldı. Bunu daha biraz. Oldu. Çürdük. Daha bir amanat tapşırdık, kutulduk. Remenderdi jinasak ketebиз buyursa. Aşağı şuntip Massachusetts'ten Virginia'ga болгон сапарыбыз аягына келди. Рахмат достор, барыңарга ийгилик.